мынакей кыздар, бул деген сиздердин кабинетиңер. Бул кабинетиңерден обратная связьга, мисалы үчүн обраткага сообщение жазып же болбосо заявка жазыш үчүн өзүңөрдүн кабинетиңерден обратная связь дегенди басасыңар. Обратная связь деп чыкканда ушинтип чыгат. Анан продолжить деп басасыңар. Мынакей бул жактан ылдый кетсеңер, мынакей написать нам деп турат. Бул жака болгон сурооңорду берсеңер болот. Шагтарды восстановить этип бергиле деп сурасаңар болот. Ошондой ар кандай темада жаза бересиңер. Мынакей тема кыскачараак бир нерсе жазасыңар. Допустим, эмне боюнча бул жака жазып атасыңар, ошо темасын жазасыңар. Стартовая программа. Мисалы үчүн эмбияка сообщениеңерди жазасыңар. Эмне деп жазайын деп атасыңар, мисалы үчүн. Мен бул кыздын шагын восстановить этип бергенге жазып атам, ошондуктан сурайм мен мынакей, когда восстановят мынакей мынтип жасасыңар дагы и отправить кылып койсоңор болду. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Мынакей ваш запрос успешно отправлен. Мына болгон ошо обраткага жазганда биз ушинтип жазабыз. Анан жаңы жазгыңар келсе, мына астына новое обращение, эскилерди көрбөсөңөр мои обращенияга киресиңер. Мынакей жооп бере элек болсо мындай кызыл болуп открыт болуп калат. Жооп бергендердики монтип выполнен деп чыгып калат. Выполнен деп чыкканда, эгерде окуйм десеңер, ошого темаңарды бассаңар эле ачылат. Анан жообун ушул жактан окуйсуңар. Ни в коем случае берки сообщение жака кирбейсиңер. Ал жака жооп келбейт. Жооптору ушул жака кирет. Ушул жактан окуп жана жаңы обращенияларды жазасыңар.